Кыргыз өкмөтү мына ушундай оор кырдаалда чоң иш аракеттерди жасап атканына мен сиздерди ишеним сиздерге берип коеюн дедим эле. Ушул күндөрү мына Ош 10-нан баштап окуялар Ошто абдан чоң динамикада өнүгүп атты. Биз өзүбүз көбүз ошого кечээ мисалы бизге атайын жабдуулуктар, атайын ушундай средстволор керек болуп жатса, бүгүн болсо бизге күч керек болуп калды. Биздин күчүбүз жетишиксиз болуп аныкталып атат. Абдан көп адамдар киришип кетти бул конфликтке. Биз жолдорду канчалык буусак да мына Оштун тереңиндеги райондордон келип аткан жолдордун баары буурулуп атса да, мына абдан мындай бир ушул убакта келбей турган адамдардын баары келип мына Ошто жанагы окуялар өзүнүн ордун алып атат. Эки этностун ортосунда, эки элдин ортосунда тирешүү, атуулар, атыштар, ушулардын баары көп адамдардын өмүрүн алып кетип атат. Официалдуу расмий белгилөөлөргө караганда бир 50-ге жакын мерт кеткендер, 50-ден ашык оор жаракатта, 400 адам ооруканаларда, 600-дөн ашык медикалык жардамга муктачтуулар бар деп айтылат. Бирок чынында мындан да көп экенине биз өзүбүз күбө болуп турабыз. Өлүктөрдү алып кетип атышат мына үйлөрүнө. Мен чын ыхласыман ошо жабыр тарткан, биринчиден мерт кеткен, шейит кеткен балдардын, адамдардын, ошолордун туугандарына өзүмдүн атыман көңүл айтат элем. Мындай учурга келип атканыбыз бул жанагы эле биздин жетишиксиз иш эмес. Бул болсо мына өткөн бийликтин күчтөрү азыр кадимкидей арабызда жүрүп калды, ошол жерде Ош тарапта. Ошолордун баары мына биздин күн келе атат деп иш аракет жасап атканын биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп атабыз. Алардын сценарий ишке ашып аткандай болуп, алар болсо кадимкидей жанданып калышыптыр. Бул референдумду бузабыз, жаңы саясий курсту сындырабыз деген эле аракеттер. Биздин бийлик убактылуу өкмөт азыркы ситуацияга карата бир топ чараларды көрүп жатат. Биринчиден биз тамак аш жагынан көп тамак ашты алып келүүгө азыр муктаж болуп атабыз. Ал жерге нан, ар кандай крупаларды, ошолордун баарын мына ошо тегеректеги эле Жалал-Абад, башка областтардан жазатып, тез камдап турабыз. Ал биздин милдетибиз. Ошондой эле медицина жагынан азыр биз кече 27 доктурларды, врачтарды жибердик. Алар келип, ошо Бишкекке, Ошко да жетип, Оштун аэропортунан ооруканаларга чейин жете албай абдан кыйналышты. Бирок мына биз дарыларды, башкалардын баарын жеткизип атабыз. Азыр Россиядан да МЧСдин самолет учуп келет. Ушундай медициналык жардамды алабыз деп ишенип атабыз. Биз мына акыркы ушул кечүүнтөн баштап Россия менен интенсивдүү түрдө сүйлөшүүдөбүз. Россиянын, Казакстан бул болсо ШОСтун башчысы болот. Мына кече Ташкентте ШОСтун саммити бүтүп, Өзбекстан Казакстанга өткөзүп берди бул башчылыгын. Россия болсо ОДКБнын башчысы катары. Биз булар менен интенсивдүү түрдө сүйлөшүп атабыз. Ар бир биздин күч структуралары алар менен сүйлөшүүдө. Мен бүгүн президент Медведевге кат жолдодум. Саат ошо 8:30 бизде эртең менен өкмөттүн жыйыны болду эле. Биз болсо ошо чечтик. Биз Россияга кайрылдык. Мен кат жолдодум президент Медведевдин атына. Бизге ушундай жардам берсеңиздер деп
Biz ушундай күчкө муктаж болуп калдык, күч аракеттерге. Мына кырдаал, өзгөчө кырдаал жана коменданттык саат, өзүңүздөр билгендей саат 8-ден кечки саат 8-ден эртең мененки 6-га чейин болчу. Азыр болсо саат 6-дан кечки 6-дан башталып ошондой иштеп атабыз.